Эми неме тамды кайрадан саларлык десек, доход жетпейт. Ол битке картошкабызга жем чөп алып көрүп турасыңар. Агар бир тоголок картошка кабай сатып бүттүк, эми мунан буягы ол тамга эмес, тамагыбызга деле жок деп турабыз. Ошо жер титирөө болгон күндү эстеп сүрөттөп айтып берсеңиз, эже Билем, ол түбөлүк эсте кала турган нерсе болду. Биз мектепке неберемдин Альпи Мариямга кетип жататык. Жарым жолго барганыбызда эле жаңы Мазур экөөбүз элек шундай жанаша кетип жатсам эле жердин астынан кадимки эсте трактор келгендей тырылдады. Онча деле баары жоктон чаң түшүп эле жаныбызда бир коргон бар деп бузула баштады. Не кылышыбызды билбей тегеренип эле ошол жерде баардыгыбыз ыйлап сыктап эле жатып калдык. Ояк буяктан элдер келди. Элдер ояк буякка эле жүгүрүп жатты. Onu mektepke sразу telefonda atçeni olup kaldı. Men үйдө жаңы бойкат келиним бар idi. Шого звонить этейин, не болду экен деп звонить этсем телефон болбойт. Анан кайра мектепке жаңы Мазура чалды. Балдарды мектептен алып чык деп. Алып чыктык деди. Ошол жерде баардыгыбыз корккон экенбиз. Бир үйгө кирип өзүбүздү учуктап, өзүбүзгө суу берип, анан мектепке барып эле кайра келип. Ой, экинчи күнгө онун бетери катуу болду. Экинчи күнү, үчүнчү күнү. Мана ошол жерде эшиктин алдына шыпырдым дагы, кече же астыраак бербеди, бүгүн жакшы эле деп саат 10 менен 11-дин ортосунда болду, экөө теңчи. Апарып, анан да картошка жайга баягы көңдү таштап жатсам эле жер тербеди. Мен шунча бакырдым, алла деп, бир банда көзүмө көрүнбөдү. Уже үйлөр жемирилип жаткандай болду де жаман кат. Бир маалда эле үйүбүз чаңып калды, карасам онун жанындагы бир тандыр бар экен, ошол бузулуп түштү. Ошол бул түбөлүк биздин эсибизде калаткан, жүрөгүбүздөн кетпей аткан нерсе болду да. Канча балаңыз бар, аз балдарыңыз каякта жашап атышат? Балдарыма айттым го, бир келиним бойкат иди, ошол жер тербегенде үйдө өзү жалгыз иди. Ону кечке курун зарыгып жүрүп, Дарот коргон жер деген жерден машина чакыртып жөнөттүк. Ошко балдары менен. Мана кошунамдын келини бар иди, кызы бар иди, жаш 3-4 күндүк болуп төрөгөн. Бардыгын ошко жөнөттүк де, келиним шунан жеткичи ишчийим деп аябай кыйналып барган экен. Кечеги күнү кыздуу болду, бирок азыма жетпей төрөптүр. Онун 2 баласы бар. Калган балдарым ушунда, кыздарым турмушка чыккан. Кечинде суук кандай болуп атат жашоо шарттын жерде? Баары үй экен да, мына немелерден тамчы агып. Шогон ал табактар тосуп койдум да, жамгырдын арака тосот деп. Тиги меш жаккан каргас болуп атасыздарбы, э? Бойбойбу. Чайыбыз да шунда, онда биз көрдүңөр кире албайбыз. Кечкече ушул мешти жагып, чайды кайнатып, кадимки жашоо болуп жатат да бизде да. Мынандай отундардан терип келип, ана кактардан алып келип салып. Ошо. Пенсияга чыккансызбы эже? Чыкканмын. Аты жөнүңүз? Атым Насирдинова Сусар. Кайсы айыл? Карадейт айыл.